Улуу урматтуу шейх Чубак ажы. Ана кантип учуп айтышынтип айтып атса. Сизге Аллахтан ден соолук, иштериңизге ийгилик жана тынчтык каалоо менен, каалоо эки а болуш керек, каалоо, учурашамын. Сизге эки ооз суроо менен кайрылгым келип турат, жооп берип койсоңуз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны китебинен Мухтар менен Хаджаж жөнүндө келечекте кабар берилген хадистер жөнүндөгү бөлүгүн подтемасын окуп калдым. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат берип коюңуз суранам. Мухтарбек деген ат эмнени түшүндүрөт? Мухтар деген тандалып алынган деген. Пайгамбарда Мухтар деген бир аты бар, араб тилинде бар, араб тилинде ихтара яхтару Мухтар тандалып алынган деген сөз, Мен сиз үчүн Facebook'tan темирчилер менен дайыма согушам дейт. Ушунун кереги жок, ыраазымын. Кереги жок ушунун. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Сизден Аллах разы болсун, өмүрүңүз узун болсун, илимиңизге илим, ыхласыңызга ыхлас, дагы ошончо Аллахым берсин, амин. Коркконум сизди баары мактай берип, аша чаап кетишип, сизди звездняк болуп өзгөрүлүп кетеби деп коркконум дейт. Баарыбызга, ата-энеме, бир туугандарыма, аялыма, балдарыма, досторума имандын акыйкатын жана ихлас берсин, жана карызымдан кутулганга Аллах тауфик берсин. Амин, амин, амин деп чын ыгылысын айтып коюңузчу, рахмат. Амин, 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 амин. Урматтуу бир тууганым, чындыгында ар бир адам коркот. Азирети Умар пайгамбарыбыз алейхиссалам өтүп кеткенден кийин Хузайфа бин Яман деген сахаби болгон, сахаби сирр расул. Пайгамбардын секреттеринин сырынын ээси деген. Ана мунафиктарды билет эле. Ана ошол Азирети Умар өлүп аттагы, ошондо мен жокмун катарында деп сурайт эле да. Азирети Умар бир көчөгө өтүп шайтан качкан Умар. Азирети ушундай болсо dedi Куран ошондо колдоп 6 жерде түшкөн Умар. Аты Фарук Умар. Ошол келип исламга күч келген Умар мунафик болгондон коркот эле, урматтуу бир туу. Анан биз кимбиз? Анан бирок ушундай убакыт илгери көп болот. Бо телевизорго чыккың келип сүйлөп жыргай берип ошондой. Эми азыр чыкканыма мынакей 10 жыл болду, 11 жылга кетип атат. Азыр телевизордон өзүм көрүп атсам, урушуп атсам, же бирөө мактап атса, жамандап атса, мага көбүнчө бирдей эле болотчу. Ушундай мактап, Абу Ханифа кылып берет бирөөдө. Анан бирөөдө капырга түшүрүп айтып коюшат, бирөөдө мындай дейт. Ушу кызыл ашыгыма деле келбейт кээ бир учурда. Жардам түркүчтөр деп коем, жардам түркүчтөр бар. Түрк турат да мынтипчи. Алар живой жок, алар көптөрүнүкү. Кече бирөө чыгыптыр, мен ушинтип сизге тиет элем палантып деп ойлоп атам, жалган эле бирөө. Ошо гезитке жазып коюшкан, ушундай кылсак гезитти бирөө көбүрөөк окуйбу деп ойлойм мисалы үчүн. Ошондойлор келип турат. Эми ага мен сүйүнүп кеткен жок, бирөө Чубак ажы кантип кандай реакция берет экен палантып деп мен окуп атпайм гезитти. Жазып кое берет гезитке бир некелерди. Апасы жакында каза болсо, аны күйөөгө оңой менен берип койбосо керек. Бирок шарият боюнча боло берет. Мага телефондан бересиң, шарият боюнча өлүп калса аза күтүү, аялдын күйөөсү өлсө 4 ай 10 күн аза күтөт. Эгерде ошо киши өлсө, анын кызы болсо, апасы болсо, карындашы болсо, булар 3 күн аза күтөт. Болду. Анан ол 1 жылдан кийин үйлөнүш керек деген сөз болбойт да. Мисалы үчүн бирөөнүн аялы өлгөн экен, мусулманкулардан сураптыр да. Мусулманкулар атабыз эми апабыз өлүп калды, мына көмүп атат, атабыз эмне кылабыз деп ушу патага келген аялдардан карай берели, икелеп берем. Туура эле сөз, урматтуу бир тууган. Анткени 1 жылдан кийин үйлөнүш керек деген ал болбогон сөз. Аялыма намаз окубасаң экинчи аял алам деп коркутса болобу дейт. Этиятыраак кылып коркут, бирөө коркутуп ал, өзү коркуп калган учурлар кездешип калат. Бирөө кат жазыптыр аялыначы. Өкө урушуп кеткен экен. Аны аялына айтыптыр, мындай бир сени сүйөм деп кат жазып, бир неке деп кат жазып, анан кайра жөнөтөйүн десе, анан жөнөлбөй калып, эдисе жок болуп, анан түшүп калды жана чорнуйунда. Анан аял чукулап таап алып, эмне жаздың элең муну дейт да. Ал өзүн жазган экен, негизи жана жөнөтө албаган эдине түгөнүп бир неке кетпей калыптыр да. Сага жазган дегенге болбойн, аял узучу кылып, узучу 2 күн узучу болуптур. Анан 3-чү күн аны тактап келсе, анан кийин көсө өзүн жазган кат экен, алчы билинип калыптыр, анан кийин ыраазы болуп калды. Ошонусун арында аны коркуттан деп отуруп, анан өзүң коркуп калбы. Анан этиятыраак болуп, эми өзүң билесиң эми. Ахлу Макка адра би шуабиха. Меккеликтер Меккенин ой чуңкурун жакшыраак билет деген сөз бар. Ошого өзүң аялың өзүң жакшы билесиң. Міне менен айтканда. Мен интернет клубда иштейт элем. Ал жерде ууру балдар келет эле. Мен аларды участковый оперлер келгенде салып берет элем. Ошолор кайра мени келип токмоктоп кетип жатышат, эмне кылуу керек? Азыр иштебей калгам, көчөдө кенен баса албай калдым, үйгө чейин издеп келген учурлар болгон дейт. Ошол учур иштебей коюптур эми уже. Бирок ушундай иш болгон дейт, эмне кылам дейт. Сен өзүң жамандыкка түртпөшүң керек болот да.
Жанагы какканы эме, эмне деп коет, жанагы уурусу күчтүү болсо, эси дого жыгылат дегенде болуп аткан кеп да, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн ушундай учурларда дегил эреже катарында этият болушуң керек. Мисалы үчүн сага бирөө келип уруп аткан болсо, дароо мушташпастан качып кет деп айтабыз бизчи. Анан кубалап алса, сени кубалап алса, ошондо түртүп эле кайра кач деп айтабыз да. Анан кармап алып уруп атса, андан каттуураак урбагырың, кутулуш үчүн гана уруш мушташ деп айтабыз. Анан уруп кое турган болсо гана уруп кой деп айтабыз да. Дарыл уруп кой деген. А бизде болсо жаман көз менен карап койсо эле дара уруп коесуң. Анткени биз мына орустар менен дос болуп жүрүп, ошолорду көнүп калыппыз да. Мусулман өлкөлөр болсо андай эмес да. Мындай бир кичипейил, кечиримдүү. Бизде болсо ким кыйын түртүшүп кетип уруп даган короздор деп эле мынтип эле мушташып басты эле карасаң түтешип калган болот. Мынтип ошол биздеги туура эмес маданият, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн эми эмне кылабыз? Эми келинде кечирим сурап ошолорду таксир билбей калган экенбиз, кап деп койсоң, ошону топу кийип алсаң дагы жакшы болот. Бул намаз окуп калыптыр, кой деп. Топу көп адамдарга кээде мындай көп жардам беретчи. Жанагы кызчу революция болгондо үйлөрүнө уурду кирет деген коррупционерлер эмне кылыптыр? Медресеге келип талебелерди киргизип коюп, талебелер жөнөтүп жакты. Автобусунда кирип чыгып атса эле булар халал адамдар экен деп эл менен болуп калыптыр да. Ата-энем мага бир кызды сунуштаган. Ал мен түштүктөмүн, ал деген Бишкекте турат. Мен түштүккө турмушка чыкпайм дейт. Бирок ата-энеси айткан экен, сиздин балаңыз болсо макул деген экен. Эми кыз макул болбой атат. Эмне кылайын? Үйлөнө берейин дейт. Жок, макул болсо кантип үйлөнөсүн аны? Үйлөнсө деме макул болгоншо деген сөз болот. Эми көнүн ал эмне кылабыз, эмне кылабыз мынакей. Дуа кылабыз дагы. Түндүк, түштүк маселеси, же болбосо батыш чыгыш маселеси эске ала турган жагдай. Биз баарыбыз мусулманбыз. Бирок кээде барганда үрп адат, каада саат эки башка болуп, ажырашып кеткен үй бүлөлөр бар да. Сен түшүнөсүң, бирок башка бирөө түшүнбөйт да. Ошон үчүн сага мындай бир адеп ахлагы, менталитет туура келген жерден үйлөнсөң, бул жакшы. Тең эмес дегенде булар жакшы, булар жаман деген сөз эмес, урматтуу бир тууган. Болгону бири-бирине дал келбей калуу деген түшүнүк бар да. Ошо ал эмес жамааттар деле, мисалы үчүн, салафидин кызын дагат чалганга кыйыныраак мушташып кетишет. Ошон үчүн ар ким өзү менен болсо ынтымак жашай беришет. Ошон үчүн мындай үйлөнгөндө дагы кээ бирлер сүйүп калат, биягын ойлобойт, анан кийин биринин китеби бири тееп аткан болот да. Мен көп көрдүм анда. Ошон үчүн ар ким жамааттан үйлөнгөн жакшы. Мен сурайм, кайсы жамааттансың? Өзү эле белгилүү келгенде эле биягым жазылып калган, мен паланчамын депчи. Сен да ушактансың, аны билип алып анан нике кыян. Анан кээде кеңеш сурап келсе айтам, ушундай экен, кичине мындай экен десе мен айтам, жок балам. Анткени ар бир үй бүлөнү бүзүп кое турган себептер нике эти бар калынат. Анткени нике уланып кетиш керек, урматтуу бир тууганым. Туура, мусулманбыз, бардыгы бир, урматтуу бир тууганым. Бирок жашы уланыш керек. Ошон үчүн эмне маани болуш керек. Ошон үчүн падышанын кызына карапайым жигит үйлөнбөсүн дейт. Анткени кыз деген бой көтөрүп андай мындай деп коюшу мүмкүн. Ошого этият болсун деген жер дагы бар да. Чачты күйгүзүп, анан краска менен боёшот экен, ошондой кылып боёсо болобу? Бир аз боёсо болобу? Ошентип күйөөсө жагынып атса болот. Бирок ал чачка зыян. Чач барып отуруп, пакта тытылган пактадай болуп калат да. Анан күйүп калат. Бир аз илими бар кишиден сурасам, краска менен да, кына менен да боёсо болот. Сахабалар чачтары боёшкон дейт. Бирок карага боёсо болбойт. Карага боёгон макру. Карага боёгон макру, бирок жихат болуп, башка болуп калса, ошондо карага. Анткени адам алдап коет деген сөз да. 80ге чыгып анан капкара кылып боёп барсаң, анан жаш экенде бүйөгө тийип алса, эртең бетиңи жууганда карып кетсе, анан чалга тийип алыппын дейт. Ошон үчүн алдабаш керек деген сөз. Ушундай. Атак боёсо боло берет. Мен исламскийде биринчи курсмун. 4 айлык түрк тили курсуна жазылсамбы деп жатам. Же жазылбай эле араб тилин жакшы окусамбы, кандай кеңеш бересиз дейт. Ката жазсам кечиресиз. Сен биринчи кыргызча үйрөнбөйсүңбү? Ассаламу алейкум деп точка жок. Мен исламскийде бир курсмун, биринчи ынчы жок жана эмичө. 4 айлык түрк тили курсуна жазылсамбы деп жатам, же жазылбай эле араб болот. Араб эмес, тилин жакшы окусамбы, кандай кеңеш бересиз дейт. Эки экен. Ката жазсам кечиресиз. Кыргызча оку биринчи. Түрк тилин үйрөнгөн жакшы, бирок азыр сен экинчи курста болсоң, ошо Ислам университетте араб тилин үйрөнгөнгө салым кош, иншалла. Түрк тили деген өзүбүздүн тилибиз, аны үйрөнүп аласың иншалла. Түрк тил жакшы тил. Көп китептер которулган, башка болгон, бирок азыр сен исламды окуп атканда араб тилге көбүрөөк маани берсең жакшыраак болот эле. Мен намаз окуганда ар кандай жаман ойлор келет, айныкса Алланы жаман сөз менен айткан сөздөр келет. Оюму түздөгөн сайын келе берет. Ошону эмне кылсам болот? Күнөөлүү болуп калбайымбы? Ошондой ой келгенде аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп сол жакка түкүрүп коюу керек. Түкүрүп 3 жолу түкүрүп коюу керек.
бирок бирөөнүн бетине жаба түкүрбөш керек, мындай карап туруп түкүрүш керек. Анан тафаккур кылуу керек. Бүгүнкү сабактын максаты мына ушул, урматтуу бир тууганым. Бул шайтан менен болгон күрөш тынымсыз болуп турат да. Ошол күрөшкө алдырып койбош керек. Ал ошо шайтандын иши, бул өлгүчө боло бере турган маселе башкасы. Чочко эмне үчүн арам болуп саналат? Анткени Куранда Кудай таалам арам деген.